Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү тема байыркы Египет мамлекеттери. Сабактын планы. Байыркы Египет цивилизациясынын пайда болушу. Фараон, Египет өкүмдары. Байыркы Египеттеги карапайым адамдардын жашоо турмушу. Фараондордун согуштук жоортулдары. Байыркы Египет маданияты. Биздин заманга чейинки 4-миң жылдыкта Нил өрөөнүндө жана анын дельтасында мамлекет түзүлгөн. Алар дыйканчылык, соода-саттык менен алектенишкен. Нил дарыясынын жээги дыйканчылыкка ыңгайлуу болгондуктан калктын көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык менен алектенишкен. Алар жасалма сугат каналдарын курушкан. Жез кылымы башталган мезгилде эле байыркы Египетте бир нече ондогон өзүнчө облусттар болгон. Археологиялык тарыхый табылгалардагы иероглифтик жазууларда облус, округ дегенди билдирген ном деп аталган белгилер кезигет. Египеттик номдор миңдеген жылдар бою жашоосунда өздөрүнүн байыркы аттарын, жергиликтүү диний салттарын сактап калган. Ар бир номдун өзүнчө негизги шаарлары жана башкаруучулары болгон. Нил өрөөнүндөгү сугат иштерин уюшкандыкта жүргүзүү, байыркы мамлекеттик түзүлүштөгү ондогон номдор биригип, бирдиктүү мамлекет болгондо гана ишке ашмак. Сугатка жана кеңейтүү иштерине көз салуу байыркы мамлекеттин негизги функциясы болуп калган. Акырында тышкы сооданын натыйжасында пайда болгон согуштук саясат мамлекеттин ички күч-кубатын арттырууну талап кылган. Египетти бир күчтүү мамлекетке бириктирүү процесси Нилдин дельтасында да жана өрөөнүндө да жүргөн. Акырындык менен бири-бирине атаандаш эки мамлекет пайда болгон. Нилдин дельтасында түндүк падышачылык жана өрөөндү бойлой түштүк падышачылык пайда болгон. Биздин заманга чейинки 2-миң жылдыктын ортосунан баштап падышаны фараон деп атай башташкан. Грек жазма булактарында Египетти бириктирген жана анын биринчи падышасы байыркы фараон Менес же болбосо Мен жөнүндөгү эскерүүлөр сакталып калган. Падыша Менес Египетти бириктиргенден кийин Нилдин куймасына Ак Дубал деген ат менен падыша сарайын курдурган. Бул жер туура тандалып алынгандыктан Египет тарыхынын бардык мезгилинде өзүнүн маанисин сактап калган. Кийинчерээк бул жерде байыркы падышачылыктын борбору Мемфис шаары пайда болгон. Менес падышачылык кылып турганда ири сугат курулуштары курула баштаган. Ортоңку падышачылыктын гүлдөгөн мезгилинде Египетте өндүргүч күчтөрдүн өнүгүшү бир кыйла жогорулаган. Металлдан ар кандай буюмдарды жасоо менен 12-династиянын тушунда кол өнөрчүлүктүн жаңы түрү айнек иштетүү пайда болгон. Ушул мезгилде Египеттин башында фараондор Аменемхет I, Сенусерт I, Аменемхет II, Сенусерт II жана Сенусерт III, Аменемхет III жана Аменемхет IV аял фараон Нефрусепектур турушкан. Ортоңку падышачылыктын акыркы мезгилинде Египеттин көпчүлүк жерин түндүк чыгыштан келген Гиксос уурулары басып алышкан. Чет жерлик баскынчыларды кууп чыгуу менен Египетте жаңы падышачылыктын мезгили башталган. Бул падышачылык 300 жылча биздин заманга чейинки 14-кылымдан биздин заманга чейинки 12-кылымдарда өкүм сүргөн. Жаңы падышачылыктын мезгили кул ээлөөчүлүк мамиленин жана кул ээлөөчүлүк чарбанын андан ары өсүшү менен мүнөздөлөт. Фараондордун бийлиги кул ээлөөчүлөрдүн кеңири катмарына таянган. Египеттин күч-кубаты фараондор Тутмос III жана Рамзес III тушунда бир кыйла жогорулаган. Фараонду күндүн уулу, улуу кудай деп аташкан. Карапайым адамдар гана эмес, төрөлөр да фараондордун алдында жыгылып, анын изин өбүшкөн. Фараондун бут кийимин өбүү чоң урмат деп эсептелген. Байыркы Египетте негизинен дыйканчылык жакшы өнүккөн. Андан тышкары малчылар да болушкан. Кол өнөрчүлөр, балыкчылар, жаныбарларды канаттууларды кармоочулар дагы аз санда болуп турган. Дыйкандар өздөрү кулдарды кармашкан. Соода-саттык менен алектенгендер дагы болгон.
сугат курулуштарын жана кара жумуштарды иштөөчү адамдар дагы болгон. Бул жактан кайсыл фараондор кайсыл жерлерге жортуулдарды уюштуруп тургандыгын көрүп алсаңар болот. Байыркы Египет маданияты. Байыркы египеттиктер жаратылышты жана адамдардын турмушун кудайлар башкарышат деп түшүнүшкөн. Жаныбарларга сыйынуу уруктук уурулук ишенимдин келип чыгышынан улам пайда болгон. Ал боюнча адамдардын түпкү теги кандайдыр бир жаныбардан же канаттуудан келип чыккан деген түшүнүк, тотемизм жаралган. Ар кайсы жерлерде ар кандай жаныбарлар ардактаган. Көпчүлүк облустар жергиликтүү жаныбарлардын аты менен аталган. Мисалы крокодил облусу, кой облусу, шумкар облусу жана башкалар. Байыркы Египетте кудайларды жаныбарлар кейпинде же баштары айбанаттардыкындай адамдар түрүндө элестетишкен. Байыркы египеттиктер жаратылыштын ар кандай көрүнүштөрүнө да сыйынышкан. Мындай ишенимдер фетишизм деп аталат. Байыркы египеттиктердин диний түшүнүктөрүнө өлгөн адамдын денеси сакталып турса, анда ал адамдын жаны мезгил-мезгили менен келип жашап жүрө берет деген ишеним болгон. Өлгөн адамдын денесин жасалма түрдө түбөлүк жашоо үчүн сакташкан. Ал үчүн дененин ички органдарын алып, атайын өзгөчө идишке сактап, ал эми денесин туздун эритмесине чылап, анан жыттуу чайырды сиңирип, сыртынан зыгырдын булгалы менен бир нече катмар кылып орошкон. Ушинтип койгон дене чирип бузулбай кургап калган. Кургаган денени мумия деп аташкан. Фараон тирүү кезинде ага жердеги кудай катары сыйынышкан. Ал эми өлгөндөн кийин аны эң зор таш күмбөздөргө, пирамидаларга, асмандагы кудайдын, улуу кудайдын мурасчысы жана өкүлү катары көмүшкөн. Египеттик курулушчулар пирамида тарзиндеги падышачылык күмбөздөрдү адегенде эле ойлоп таба коюшкан эмес. Пирамида түрүндө окшоштурулган алгачкы күмбөз Саккарда 6 кабат тепкич түрүндө Джосер падыша тарабынан курулуп, анын бийиктиги 60 метрге жеткен. Джосердин падышалыгынан кийинки 3-династиянын тарыхы жөнүндөгү маалыматтар анча көп эмес. 4-династиянын башталышы менен пирамидаларды жаңыча кура башташкан. Бул мезгилдерде падышачылык кылган Снофруга 2 чоң күмбөз таандык. Бирөө Медумда бийиктиги 100 метр келет. Бийиктиги 90 метрге жеткен экинчиси Дахшурда курулган. Медум пирамидасы адегенде 7 кабат тепкич түрүндө болуп, кийин анын үстүнө 8 кабат кошулган. Кийинчерээк бул аска өңдөнгөн курулушка пирамида түрүн бериш үчүн аны сыртынан кайрадан таш менен капташкан. Күмбөздүн төмөнкү бөлүгүнөн падышанын мумиясы жаткан жай табылган. Хуфунун тушунда, грекче аты Хеопс, байыркы падышалык мезгилде фараондук бийлик жогорку чегине жеткендигин ошол мезгилдерде курулган пирамидалардан байкоого болот. Бардык падышалардын пирамидалардын ичинен эң зору Хеопс пирамидасы болуп эсептелет. Бул пирамида азыркы Каирдин жанындагы Гизе кыштагында. Анын бийиктиги 146 метр, түпкү капталдарынын ар бир жагынын узундугу 230 метр, түптөлгөн аянты 52.900 чарчы метр. Пирамиданы курууга ар биринин салмагы 2,5 тонна келген 2,300 миң келки таш кескилери кеткен. Жылмаланган зор таш кескилери бири-бирине өтө тактык менен кыналып коюлган. Ичке тар жолчо пирамиданын түпкүрүн көздөй чакан бөлмөгө алып барат. Ал жерде фараондун сөөгү коюлган жана көп сандаган баалуу буюмдар болгон. Биринчи грек тарыхчысы байыркы мезгилде тарыхтын атасы аталган Геродоттун билдирүүсүндө Хеопс пирамидасы 20 жыл бою курулган жана аны куруу бардык египеттиктердин жумушу катары белгиленген. Мындай зор курулушту курууга өтө көп күч жана каражат сарпталган. Египетте акырындык менен астрономия илими пайда болгон. Египеттиктер түнкүсүн жылдызга карап жол табышкан жана убакытты аныкташкан.
Асман жаркырактарына байкоо жүргүзүү менен планеталарды жылдыздардан ажырата билүүнү үйрөнүшкөн. Ал гана эмес, жылдыздуу асмандын картасын түзүү мүмкүнчүлүгүнө жетишишкен. Египетте медицина жана малды дарылоо ошол мезгилге салыштырмалуу бир кыйла өнүккөн. Ортоңку жана жаңы падышачылыктардагы папирустарда ар кандай ооруларды дарылоо үчүн байыркы египеттиктердин тизмеси сакталган. Египеттик дарыгерлер операция жасаганды да өздөштүрүшкөн. Хирургиялык жазуулардын биринде баштын, мурундун, кулактын, тамактын дарттары жөнүндө баяндалат жана хирургиялык аспаптардын сүрөттөрү тартылган. Тема боюнча суроолор. Эмне себептен байыркы Египетте мамлекет пайда болгон? Фараондор согуштук жортулдарды кандай максатта жана кайсы өлкөлөргө жүргүзүшкөн? Байыркы Египет мифтери жөнүндө эмне билесиңер? Фараондорду ыйык туутуунун, пирамида куруунун максаты эмнеде?